Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар. Мен учурда Баткен электр тармактар ишканасынын базасында турам. Буга чейин Баткен электр тармактар ишканасына 2010-2011 жылдары дал ушундай УАЗ үлгүсүндөгү автоунаалар, бригадалык унаалар катары берилип, энергетиктерге кызмат кылып келген болсо, бүгүндөн баштап Баткен электр тармактар ишканасына жаңы автоунаалар келип, жаңы унаалар кызмат кылууда. Мына сиздер көрүп турган эки жаңы жак үлгүсүндөгү бул унаалар кечээ күнү 29 май күнү Баткен электр тармактар ишканасынын директору Каламбек Орозович Маркаевдин тапшыруусунда райондук электр тармактар ишканаларына Кызыл Кыя, Кадамжай жана Баткен райондук электр тармактар ишканаларына бөлүнүп берилди. Эми жакшынакай көңүл буруп койсоңуздар, бул унаалар кандай? Көрүп турасыздар. Ак түстө аябай сонун, жакшынакай, асты бийик, жакшынакай унаалар тоолуу аймактарга аябай ыңгайлуу болуп чыккан. Мынакей артында көрүп турасыздар. Артында бул пикап. Бул жака электромонтерлор, бригадалар атайын ушундай жабдыктарын алып барып, иш жайында ишини аябай жүргүзгөнгө машина сонун кызмат кылып берет, ыңгайлуу. Ал эми мынакей ичине караңыздар. Ичи аябай сонун, отуруп көрөлү. Бардык электропакет, кондиционер, механикалык коробкада, 6 ступка, машина өтө сонун да, мынакей көрүп турасыздар. Энергетика тармагында урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин жеке өзүнүн көзөмөлүндө болуп, ушул акыркы жылдары биздин энергетика системасында чоң өзгөрүүлөр болду деп эсептесек болот да. Мына өзүңүздөр бүгүн күбө болгондой, бизде былтыркы жылдан бери атайын техникалар былтыркы 7 дана болсо, быйыл дагы мына жылдын башында эле атайын техникалардан камсыздалып атат да. Бул да болсо биздин системанын оңолгондугу деп эсептесек болот да. Баткенде жаңы уна болуп отурабыз. Буга чейин эски унааларда иштеп келгенбиз. Буюрса жакшы кызмат болуп берет деп ишенебиз. Ушул учурдан пайдаланып урматтуу президентибизге, электр министрлигине жана Кыргызстан улуттук электр тармагынын жетекчилерине терең ыраазычылык билдиребиз. Сөздүн жыйынтыгында эмне дейбиз? Жалпы Кыргызстандагы энергетиктерди ушундай жаңы автоунаалар менен куттуктайбыз. Унаалар кут болсун. Энергетика тармагы өнүгө берсин. Буга чейин Баткен электр тармактар ишканасына 2023 жылы дагы 7 дана жапжаңы унаалар берилген. Алар кран манипулятор жана бригадалык соболь унаалар болсо, бүгүнкү күндө ушундай сонун унаалар келип отурат. Кут болсун жалпы энергетиктер, кызматыңыздар, элге кылган кызматыңыздар ийгиликтүү боло берсин. Көрүшкөнчө.